Тапкырдуу талант дүйнө жүзүнө таанымал белгилүү режиссерлордун тасмаларына тартылып, чет элдик каскадерлор аткара албай турган оор түрүктөрдү жасап, жада калса жаныбарлардын тилин таап алган каскадер, режиссер жана актер Нурбек Болотов жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Мага эми жаккан Бадуров старший аябай жагат. Монгол фильмди тарткан, Кытайда тартты, Монголияда, Казакстанды тартты. Атак актерлор бүт бар эле голливудский жүзүгө чейин иштеп жүрдүк. Киану Ривз менен иштеп келдик, Марда Каскин иштеп келдик, Джейсон Скотт Ли менен иштедик. Кат учурга бара жаткан аттын үстүнөн кулап жыгылуу, кылыч менен чабышып, жаа атуу, бийик зоокадан секирип, дее койчу. Мындай оор түрүктөрдү жасоо ар кимдин эле колунан келе бербесе керек. Кыргыз баласы ат жалында ойноп чоңойот эмеспи? Анын сыңарындай Нурбек Болотовдун эң негизги өзгөчөлүгү ат жалында эркин ойноо, ат үстүнөн жаа менен таамай атуу, оодаруу жана башка көптөгөн оор түрүктөрдү жасай алгандыгында. Спортта жүрдүм, сборная Кыргызстана по тайквондо ВТФ-да, капитан команда болдум. Экинчи чемпионатта мушташтым, ар кайсы правиланы чыгып жүрдүм. Анан ошону мени киного балдар чакырып калышты. Сен техникаң жакшы экен, бизге киного келип көрбөйсүң деп. Ошо биринчи кино ошо Лунная дорожка деген башталган. Сборная команда деген башталган. Анан ошолордон киного кирип кеттим. Албетте, Нурбек мырзанын ушул даражага жетишине, каскадер болуп калыптанышына атасынын да салымы чоң экенин өз сөзүндө баса белгилеп өттү. Атам Нарын облусунда обкомдо агитация пропаганданын заведующий болчу. Там айтчу эле ошо Төлөм Шакеев ошо Көлдөн да. Ошо биз дагы ошо атам Көлдүк эме ошо менен таанышмын, кандайсың деди, аны бүт актерлор тааныйт эмне. Анан ошодан кинону жакшы көрүп жүрдүм, театрды жакшы көрүп жүрдүм. Азыр деле театрларда, русский драматический театрда бүт классикаларды коюп чыктым. Ромео и Джульетта, Отелло, Ромео и Джульетта 2. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деген сыңары. Каарманыбыздын дагы бир көмүскө таланты, жаныбарлардын да тилин өздөштүрүп алгандыгында. Марко Поло фильминдеги жапайы топоздорду мингенге көндүрүп, ошондой эле эң коркунучтуу жырткыч карышкырларды көндүрүп, кийин ургаачы карышкыры Нурбек мырзага көнүп калганын, съемка учурунда кызганып эч кимди жолотпогонун эстеп бир жылмайып алды. Кашкырларда матриархат да ургачтарга баш ийет. Ошол жерде ошо мени бир ошо кашкыр Акбара деген Таршанер деген бар экен, Акбарасы мени жакшы көрүп калып, эки жарымда кашкыр башкалар жолотпой тиштеп эле монтип койду. Ошол жерден ошо мени иштей бердик. Акбара, иди сюда. Айтканга оңой болгону менен бул кесиптин да оор түйшүгү бар. Келечекти үмүттөндүргөн көптөгөн жаштарды тарбиялап келүүдө. Алардын бири Тамашо лигасынын оюнчусу. Устаз байкелерибизди мен көрүп жүрчүмүн телевизордон, анан кылган жумуштар аябай жакшы да. Мен да өзүм экстримге жакмын, кичине адреналин алган жакшы көрөм. Анан биякта Дамир деген байкебиз менен бир съемкадан жолугушуп калып, мен да ушундай кызыгам десем, каскадер болгум келет десем, кел деди. Машыкканыбызга жарым жыл болуп калды. Нурбек байке абдан мындай жакшы үйрөтөт. Мисалы, бирдемени кылып алып биз өзүбүз барбайбыз да. Биз сурай албайбыз, бирок мындай өзү келип деле байкап келип, момундай туура кыл деп аябай жакшы айтып кетет. Кулап кеткен автобустан 24 кишинин өмүрүн сактап калгандыгы 2 жылдан кийин билинип, Эрдик ордени жана ошондой эле Айкөл Манас жылдын мыкты адамы деген наамга ээ болгон. Казахстана, член Союза кинематографистов Кыргызстана, президент Объединения молодых кинематографистов Кыргызстана Нурбек Болотов. Француздар Тенгри деген фильм тартып аткан. Мари Жаулю Понсуил деген режиссер мен ассистент катары чыктырды. Ассистент режиссеру по работе с животными болуп, айванаттарды иштеп деп мага кичинекей роль берип койгон. Ошо жака баратсам, ошо Актыладан келаткан автобус түшүп кетиптир. Ошо жерде өтүп баратып түнкү өмүр болчу, 3 күн өмүр катуу жаан жаап аткан. Ошо уже 70 киши туруп калыптыр. Өзүм анан эметип, жип байланып алып, эметип алып, кишилердин баарына жардам берип алып чыктым. Орусиянын Тоболь аттуу сериалында каскадер болуп тартылып, гастролдон жаңы эле келген Нурбек Болотов төмөндөгүлөргө токтолуп өттү. 40-тан ашкан жигит барды Кыргызстандан, Казакстандан. Ал согуш эме жөнүндө экен, жуңгарлар менен орустар мушташканда. Ага чейин Ермакты жиберген экен, Ермак кол салган экен аякка. Ермактан кийин түйгөнү берсе өзү Кыпчак экен. Баарын эле ошо жана кыргыз, менин баарын татардын баарын бүт эле татар деп коюшат экен алар. Ошо жуңгарлар мушташ. Анан Петр Первый деген Грознойдон кийин Петр Первый, андан кийин анын уулу келди, Екатерина кезинде, как раз ошол жерде жеңип алышты да. 17-жылдын жөнүндө кино.
Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Италия, Голландия, Америка, Жапон, Монголия жана башка көптөгөн чет өлкөлүк режиссерлордун тасмаларында каскадер болуп, Голливуд жылдыздары менен бирге тартылса да, канчалык улук болсоң, ошончолук кичик бол деген сыңары Нурбек мырзанын бой көтөрбөй, Кыргызстанда жашап, жаштарга өзүнүн каскадерлык өнөрүн берилүү менен үйрөтүп жатканын көрүп кубанбай кое албайсың.